Саламатсыздарбы, урматтуу улуу кыргыз. Бүгүн 11 октябрь 2023 жыл. Кыргызга көп эле сөз сүйлөпмүн, бирок дагы жаңылап, улам бийиктетип сүйлөп коюп турайын деп атам. Өткөндө биз кара ой, ак ой жөнүндө, акыл, сезим жөнүндө сабак өттүк эле. Бүгүн дагы ошого толуктап койгум келип атат. Кара ой, ак ой деген, кара ойлуу адамдан деги кара адамдан кара энергия бөлүнүп чыгат дагы кайра өзүнө зыян алып келет да. Кара ойлуу адам деп кимди айтабыз? Кара ойлуу адам деп ушу жердик адамды айтабыз. Окуп берейин. Кара ойлуунун казаны кайнабайт, кайнаса да узабайт. Себеби кара ойдон чыккан кара энергия ааламды булгап тумчуктурат. Ошондуктан кара ойлуулар убактылуу жыргап барып, кайгыга туш болот. Анткени Кудай кара ойлууларга каарын төгөт. Кечирип жүрүп кеч урат. Кара ойлуу адамдар, булар билими жок, көрө албас, байлыкты кууган, бийлик үчүн күрөшкөн адамдардын өмүрү кыска болот. Өмүрүн аягында бактысыз жашоого туш келет. Кара ойлуу адамдар бийликке келсе кыргын доор башталат. Өмүрлөр азаят адамзаттын. Бул Ажыбай уулу Эргешбай атага берилген рухтар менен сырдашууда деген космостук билдирүү. Кара ойлуу демек, көрдүңүзбү, өзүмчүлдүгү өзүнө муш болот дегендей кеп да. Кара ой, мисалга аалам Кудай адамды эмнеге жараткан? Кызматка жараткан, өзөк өстүрүүгө жараткан. Демек, азыр энергияга айланыш үчүн, энергия өткөргүчкө айланыш үчүн, периште арбайга айланыш үчүн ак ойго түш керек да. Ак ойлуу, Кудай адамды жараткандан кийин, демек, кайра ак ойду күтөт. Ак ой ааламга жетет. Баягы ак ой менен бир кырынан айтканда аалам тамактанат десек болот, азыктанат десек болот. Же болбосо мындай пендечилик тил менен айтканда бала жакшы чыкса деле эне ата ыраазы болот го. Өз оокатын өзү кылса, көңүлү көтөрүңкү жүрсө, духу бийик болсо, ден соолугу жакшы болсо дегендей. Аны эне ата жакшы көрөт. Ошо сыяктуу аалам ата тег арбай, алты катар аалам ээлери деле адамзаттан ошол берилген миссиясын аткарып өтүүгө күтөт. Ошону ак иш деп коет да, ак иш. Ак эмгек, аалам үчүн кызмат кылуу, ошо адамдык сыпат болуу, ушунун баары ак ой болуп чечилет. Анан жок, ага туура келбеген, могу эле эки көзгө алдырып койгон, жана акыл менен жашаган дегендей, байлык бийликке умтулган, сулуулукту сүйүүнү пир тутуп алган, ушул сыноолордон өтө албай ичкиликке берилип кетеби, өзүн тыштап коебу, кумар ойноп кетеби, жарым жандуу болуп калабы, ошонун баары эле кайра кара ой болуп чечилет да. Анткени андан баягы адамдын ою күлүктөгөндөй, оюнда кайра эле акча, оюнда бирөөнү жек көрүү, оюнда ушунун баары эле сөзү деле бирөөнү ушактайт,
Ушунун баары кара ой болуп чечилет дагы. Ошон үчүн неге айтып атам? Бул кара ойдон чыкпаса, ошол кара ой ааламга кетпей, кайра ааламда туруп анан кара ойду адам гана өзү тазалаш керек болот. Же болбосо жанагы бала чакасын өтүп кетет дегендей, кара ой адамдын өзүнө тийип калган атат да, ошон үчүн кырсыктап атат жашоодо. Жердик жашоого түшүп алса. Анан ошондон өмүрү кыскарып атат да. Чындап келгенде эле. Мына азыр айтып атпайбыз, биз кыргызды улуулукка өткөрбөсө, эволюцияга болбосо, анда кыргыз кырсыктайт. Бир кыргын келет, оорчулук болот. Мына ошол болуп атат да. Күйөөсү аялынын кулагын кесип салыптыр дейт. Мисалга, бетин тытып салыптыр. Аялы күйөөсүн өлтүрүп коюптур. Ушунун баары эле эмне? Кара ой деген ушул да. Жердик эле нерсе. Алты катар аалам жөнүндө, Аллах дегендей ак жөнүндө иши жок. Же адамдык сыпаты жок, билими жок, сезими иштебейт дегендей эле. Мына көрдүңүзбү? Кара ой эмнеге таасир берип атыптыр? Ойдон эмне болсо жанагы мас оюндагысын айтат. Же болбосо оор макал бар. Обу жок, оюндагысын айтам деп ойношун айтат дегендейчи. Деңгээли ылдый адам сөзү деле ошо болуп атат, ою деле ошо болуп атат, көксөгөнү бир жердик нерсе болуп атат. Ушул кайра эле өзүнө зыян алып келип атат. Ошондуктан кырсыктап калбаш үчүн эмне кылыш керек экен? Ак ойго түш керек. Ак ой жөнүндө да кичине окуп берип коеюн. Бир доорлордо адамдар өтө илимдүү, эч кандай жаман ойлобогон, ак жүрөк, ак көңүл, дили таза, ниети ак болушкан. Алар 800-900 жыл, 1000-2000 жыл жашаган. Бул мен сөзүм калп болбосун деп, жана мен өлбөстүккө өтөм, мен кем болгондо 2000 жыл жашайм десем күлүштү го. Ушул жөнүндө бул Эргешбай атага космостон берилген да айтып берип атам да, калп болбосун. Ал китепти таап издесеңер да болот, окусаңар болот, рухтар менен сырдашууда. 2000 жылдап жашаган. Илим менен пейил өмүрдүн булагы. Көрдүңүзбү? Мына табыгы илим, ааламдан түшкөн илим, ак калп барат экен, аалам калп барат экен, ааламды түшүндүрөт экен, өстүрөт экен, өлбөстүккө өткөрөт экен дегендейин. Ниетти, пейилди кеңейтет экен. Илим менен пейил өмүрдүн булагы. Жалпы элдин дили тазарып, ой тилеги жакшырганда өмүрлөр узара баштайт. Мына бирине бири жаман ойлобосо, бирине бири жамандык кылбаса, бирине бири жамандык издебесе, көңүлдөрү көтөрүңкү болсо, бир үй бүлөнү бир эле адам ырак кылып коюп атат да. Кирсе эле кагынып силкинип турса, нервин жеп атса, өмүрү кыскарат да. Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу коом ааламдан илим түшкөндөн, ааламдан Кудай жаны жерге түшкөндөн кийин, эскертүү бергенден кийин азыр бир гана вариант калды. Акка айлан. Же ошол илим ал. Ленин эле бир кезде вечерний класстарда окутуп атпайбы? Жанагы тоодон элдерди түшүрүп, колхоз совхоз уюштуруп, мектеп сайдик салдыртып. Анткени билим албаган адам газета тааныбайт, газета окуй албайт. Газета окуй албаган адам эч нерседен кабары жок. Бир караңгы, жапайы, ошо кара адам болуп калган атат да. Ошо сыяктуу азыр ааламдан илим берилип атат. Табыгы илим деген, естественный же болбосо ошо селенный илим. Себеби ааламдык илим элдин оюн агартып, элден чыккан ак нур ааламга жамгырдай жаап, денелери тазарып, жан дүйнөсүн жандандырып, жашоосу жакшырат. Көңүлдөрү көтөрүлүп, өмүрлөрү узарууга себеп болот. Ак ойдон ак энергия жарык толкун сыяктуу ааламга таралып, аалам агарат, ааламдагы периште рухтар ак энергия менен азыктанат. Ошондуктан ак ойлууну Кудай колдойт, кырсыктан сактайт. Муну эмнеге айтып атабыз? Эми милдеттүү катары айтып койгум келет. Илимдин булагы, касиеттин булагы, каражаттын булагы бул Арыстан Алай. Мына корпусу. Илимдин ээси катары айтып койгум келет.
Анан ошого улай эле ушу бийик аң сезим жөнүндө айткым келип атат. Мына табыгы илим ишенимге алып барат. Анан бийик аң сезим. Мисалга Кудайды эмне деп коет? Ушу кийинки берилген ааламдык билдирүүдө эл сүйлөп атканда высший разум деп коюп атат. Кудай деп да айтпады, Теңир деп да айтпады, Алла деп да айтпады. Ааламдык акылдуу бийик аң сезимдеги зат деп койду. Акыл Эргешбай атага берилгенде ааламдагы акылдуу зат деп коет да Кудайды. Кудайды сураганга адамдын аң сезими жетпейт делет. Бир кезде пайгамбарларды мына бүгүнкү күнгө чейин пир тутуп жашоолор болуп атат. Ошол пайгамбарлар үчүн, диндер үчүн дүйнөдө мына бүгүнкү күндө мамлекеттер согушуп атат. Ошол пайгамбарлардын адам болуп жаралып келгени менен аң сезими ондогон кылымдар астыга берилген да. Мисалга аң сезими бийик болгон үчүн ал жердик жашоону карабай койду. Аң сезими бийик болгондуктан периште Кудай менен байланышка чыкты. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ошол берилген тапшырманы, жоопкерчиликти, милдетти, миссияны аткарып өттү. Азыр дагы адамзат көптөгөн кылым, доор жашап өтүп, 21-кылымда гени сөөгү жетилгендиктен бош жаткан кара куш мээси ишке түштү. Кара куш мээ ошо аалам ролун аткарат. Мисалга арбайлык, периштелик сыпатты милдетти аткарыш үчүн кара куш мээ толук иштеш керек. Кара куш мээ толук жана такай иштеш үчүн табыгы илим, талкуу, суроо, жооптор сөзсүз керек делет. Табылма илимден 3 институт бүткөн менен бага ачылган жок. Тетирсинче ушу батыш өлкөлөрү мынтип атпайбы? Адамзатты маймылдан жаралган деп атат да. Окшоштуруп келип, биринчи 4 буттап баскан, анан 2 буттаган, анан бою, анан окшоштугу бар деп. Көрдүңүзбү? Ааламдан аны батыш окумуштууларын мейли спутник ойлоп тапты дейли, мейли радиосвязды, мына интернетти, пультту, замбирек бомбаны, приборлорду ойлоп тапкан акылы менен бирок аалам ошол жерде акылдуу аталган адам ааламга жараксыз. Ааламдан ошол акылдууларды саясатты ойлоп тапты, партияны ойлоп тапты, системаларды башкарууларды ойлоп тапты. Ошо адам Кудайга ишенгендиктен керек болсо Кудайдын мыйзамдарын бурмалады. Разделяй, властвуй дегендей. Демократияны ойлоп тапты. Көп. Бирок ошол ойлоп тапкычтын баарын ааламдан эмне дейт? Самсыган арам сасыктар деп коет да. Ал адамдар ааламга жерге түшүнгөн менен, жерден ойлоп тапкан менен ааламга алардын аң сезими жетпейт. Улуу кыргыз деп эмнеге айтылып атат дегенде, улуу кыргыз аң сезими бийик адам бул 6 катар ааламга ишенет. Арбай тирүү, арбай бар. Аны кыргыз айтып келген. Арбага ыраазы болмойнча тирүүнүн иши жүрбөйт деп. Арбагын сыйласаң боло, Кудай арбакка койдум деп. Аң сезими бийик деген бул сезими. Анан башы. Жана дээринде бар деп коет го. Дээр сезим, аң сезим десек болот. Ошондуктан
алты катар ааламга мээси жеткен Кудай тараптан буйрулган адамдар болгон. Атайын келген мисалга пайгамбарлар. Жердик жашоого караган эмес да ал. Иса пайгамбар да эме мындай тарыхын карап келгенде кыйнап өлтүргөн атса дагы ал ишенимин берген жок да. Анткени аң сезими бийик. Жан ааламдан келет, ааламга кетет. Жана кинолордо айтып атпайбы, түрктүн эле бу биздин мусулман, түрк дөр тарткан Осман султандар жөнүндө кинолордо. Согушта жанагы бизде шейит кетти десе, аларда ыстал шахидам деп. Ана ошолорду ишеним болуп атпайбы? Бул Алланын жолунда өлдү. Ошо чындык үчүн күрөшүп өлдү. Неверующийлерди өлтүрүп өлдү. Он стал шахидам. Он присоединялся с Аллахом. Кудайдан жан келди, Кудайга барды. Деп. Көрдүңүзбү? Ааламдан буйрулган адамдардын аң сезими демек алты катар ааламга жетет экен. Ошон үчүн алар жерге эмне алып келген? Ааламдык илимди алып келген. Ааламдык билимди алып келген. Оңдогон, өйдөлөткөн аң сезими ондогон кылым астыга болгондуктан анын жашоочулары, аны менен тең жашоочулар аны түшүнө билген эмес. Түшүнө алган эмес анын аң сезимин, кереметин, кыргызча айтканда сыйкырларын, сыпаттарына тең келген эмес. Манас батыр буйрулганда дагы анын да аң сезими, анын өзгөчө чоролордун да аң сезими. Мисалга Ажыбай чоро 60 тилди билди дегенде ал адамдын оюн окуп атпайбы? Анан демек ааламдык адам болуп атат жана көз ачык деген сыяктуучу. Эртештик ал чоро болгон менен өзүнчө бир эпос пайда болуп, ал 7 катар жерди тазалады болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Алардын аң сезими, азыр биз айтып аткан адамдын аң сезими, о кара куш мээси ааламдык илим менен акка айланат делгендей. Астыга ондогон кылым, ондогон деген 20 кылым астыга, может 30-40 дегендей. Ошондой көрө билгендиктен анан бул дүйнөнү бир тыйынга санап, мисалга Жакып хандын малын оюна алган жок да. Алмамбет атанын төрөлүшү, Кытайдан жаралып калышы, кыргыз болушу дегендей. Кайра ошо кыргызды бириктирип кеткени, түптөп кеткени, бул ачыктагы эле баатыр катары эмес, ошо ааламдан келип, анан астык аң сезиминин бийиктиги. Ошон үчүн бул улуу кызмат болгондуктан, тарыхта калбагандыктан кээ бирлер айтып атпайбы? Бул Манас деген жомок, ал бир миф, айдеги эле болгон эмес деп жана Сыймык Жапкеев деле сүйлөп атат. Эми бир кырынан ал акылга салганда тарыхта жазылбаса жок деп атат да. Аалам өзү бир жомокко окшош да. Ал тарыхка жазылчу нерсе эмес да. Мисалга пророк айтып атат, мен Жабирейим периштени көрдүм депти. Аны башкасы көрбөгөндөн миф дей берет да. Ошол сыяктуу көрдүңүзбү? Аң сезими бийик адамдар анан адамзатты куткарып калат бир кыргыз 21-кылымда. Жаңы доордо дегендин баары ошо куткаруу үчүн анан табыгы илимдер берилип. Ошо куткаруу үчүн жаңы Кудай, мен Кудаймын деп чыгып, эки дүйнө бирикти. Адамдын гени жетилгендиктен ааламдагы 6 катар аалам күчтөрү жерге түштү. Инопланетаны аталат, периште аталат. Кудай жерге түштү. Анан өзү даярдаган адамды кийип алып туруп, анан эмне деди? Жаңы Кудай, вирус жөнөтөм деди. Кыргыздан кыса берсең карызыңды доолап.
Koyun jönötöm, bulut jönötöm. Bagınıp kelgiçe men koyundu, buluttu çıkırbayım. Tabiat arkılık adamzatты bagındırıp atat da. Энергия дегендей, сезим энергия. Бийик аң сезим энергия. Ошол бийик аң сезимден чыккан ой, сөзү, ошо соту. Ошон үчүн бул аң сезим дегенди бийик аң сезимсиз адам азыр күнүгө тозок көрө берет, күнүгө азап боло берет. Ар бир адам. Мен Кудаймын деп чыктым. Абдулдаев. Анткени могу тие алам. Теңир атаңмын деп көзүмө көрүндү да. Кадимки эле. Сен чоң алам бол деди. Анан чоң алам жөнүндө билдирүүлөр бар эле. Чоң алам эмне кылыш керек экен? Ал адамзатка оору буйруш керек экен. Ким Кудай болуп алса жердеги, элди кыйнаса, баштарын оорутса, өлүм буйруш керек, о дүйнөгө узатыш керек. Өңүн жылаандай көрсүш керек. Аба аркылык. Ким Теңирдин куту болсо, аны эл кордосо, периште сыпаттагылар бул пендечилик жашоодо бага айтпайт да. Аны адамдар болсо мазак кылып күлүп атат. Кээ бир аялдар, эжелер, агалар, байкелер дегендей. Мен могу көз менен көрдүм ошону. Мен могу кол менен жаздым, мен могу кулак менен уктум. Анан ошондо түшүндүм да, менин көзүм ошону көрүп аткандан кийин демек телом ошону аткара алат да деп. Кийин Теңир ата келет, бир адамды кийет, ал адам дүйнөлүк кризистен чыгарат, чындыкты аныкталат. Эски Кудай банкрот болот, жаңы Кудай пайда болот. Ал без проблем жашайт, жалаң жеңиш болот. Ал жүзү жок эсеп кылат деген. Мына так билдирүүлөр бар. Анан көзүмө Теңир ата көрүндү, эшиктен кирип келип, анан өзүм жоготуп ийдим. Анан эле баягы албарсты баскан өзүн жоготкондой эле. Ушинтип көп нерсени башыман өткөргөндүктөн мына могу көзүм, мына эле телога жайгашкан. Ушул сезимим, оюм болгондуктан анан мен ишенич менен айтып, ишенич менен башкарып атам да, мен жоопкермин. Анткени эски Кудай банкрот. Ал эмне деген? Мурун энергия болгон, бир теланы кийди. Эми анын теласы иштеш керек. Анан мен айткам го, мына үнсем адам кырылат экен депчи. Жер титирөөлөрдө эмне болуп кетти? Таң калып атпайбы? Эми пайгамбарлардын айтканы ошол убакта бир оор болсо, ошол көрдүңүзбү? Ошон үчүн алардын аң сезим астыгы болгондуктан аалам менен байланышып, келечекти айтса алар макул болбой, мазактап кордогон го. Азыр сыяктуу, ошол сыяктуу жаңы Кудай, Кудайдын өзүн кордоп атат да. Анан Кудайдын акылдуулугун кара, мына жаңы Кудайды. Кудаймын, оксуң, отсуң, сотсуң. Ок деген ядро экен да. Ага карап жерди айланат. Могу 6 катар сфера айланат. 6 катар аалам. 7 катар жер сферасы, атмосфера айланат. Аба айланат, арба айланат, адамзат айланат. Ошон үчүн бок экен да. Оксуң, ядросуң, отсуң, энергиясың, жандардын ээси. Сотсуң, ааламды да сотто, табиатты да сотто, адамзатты да сотто. Боксуң, Кудаймын деп чыкпасаң, адамзат сени кайдан табат? Чыктың го. Кудай болгон үчүн Соке сезонун күтөт, такты бошот, кыргызды куткарып кетейин, жакындарын куткарайын. Мени куткаруучу катары сана, душман катары санабайт десем иш козгоду. Кудай айтып атса, Кудай болгондуктан ал кыйрап түштү эле, болбосо партиясы бар эле. Аны деле бир Ататек арбагы бардыр. Ал деле Алла деп жүргөн го, мечитке барып. Аны деле сактап калат эле да. Мен Манасмын. Жаңы Манас келди. Манас атам көзүмө көрүнүп, Манас баатыр. Мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп, моундай бир буквалар менен келди. 2 сааттай жанымда карааны жүрдү. Карасам өзүм эле, бирок жүзү көрүнбөйт. Мынтип карасам ошо менин корпусум оппо окшош. Теңир ата да оппо окшош. Көрдүңүзбү? Бийик аң сезим деген эмнеге алып барат экен дегенде, баягы 6 катар ааламды көрүп калат. Бул дүйнө Кудай үчүн бир однокомнатный квартира экен, мен көрдүм да. 70% адамды киргизбей койду. Анткени аябай тапычка ары карап, бери карап мындай. Ушинтип калып, анан
Кажайын келди деп эле арбайлар киргизбей койду. Анан эми 70% адам кырылат да. Кудай эмнеге келди? Адам менен эсептешкени келди, беттешкени келди, соттогону келди. Мына ошол болуп атат да азыр. Ошон үчүн жердик кудайлар жойулуп атат. Көлбаевдин балдары келген былтыр жазда. Анан мен ошондо бул не болуп атат деп соттогондо жана май айы эле кар жаап 1000 ашык кайбирен өлүп кетти да. Аны ошондо мен туура эмес иштетип атат окшойм. Бул кайбирен өмүрү өлбөгөн, кышта өлбөгөн, кандай өлүп кетти? Эми бул энергияны да иштетип элиш керек. Бул татаал нерсе. Анан ошондо бул Кудай экенимди тааныбай бул сүзүп атат дедим да. Мында бир химия жүрүш керек. Криминалдардын күнү бүттү. Пендечилик закон кайып болду. Кыргыз Арстан Алай менен дүйнөгө ок болду. Арстан Алайдын эмгеги акталды канча жылдык. Өстү, өйдөлөдү. Соттолуш керек да эми. Жерде өзүнчө эле Кудай болуп алган. Анан күнү бүтсө күнү бүтөт экен да. Көрдүңүзбү? Кудай келип туруп, анан ошентип туруп анан көзү менен көрүп, видеобуз бар. Ошол жөнүндө сүйлөгөнбүз. Мына күнү бүттү. Ошол сыяктуу бүгүнкү саясатчылар, дүйнөдө байлар байлыкты алып атат минтипчи. Мен айтканда жылбар жөн эле ашыгып атат байлыкка депчи. Байлык, бийлик да бул бир гана Кудайга тиешелүү. Жандар. Ар нерсенин жаны бар, куту бар. Мына жер байлыгы сыртта калды. Кара ойлуу деген ошол экен. Кара адам деген ошол экен мисалга да. Эми ошентип дүйнөгө дө ушундай каралар жоюлат. Кудай эмнеге келди анда? Анда Кудай келип анан айтпады, ошо Сооронбайды кет деди. Кудай үчүн кетти да болбосо анын деле коргоочусу, колдоочусу, ачыктагысы сактап калат эле да. Мен манасмын. Сен чубак артка тартып атасың, мен өстүрө албай атсам. Деп анын сүрөтүн коюп соттодук эле. Ал не болду? Матраимовду соттодук эле, ал кезде аябай ызычуу болуп аткан жеги чечкеч деп. Кайра эле көрүнө отчет катары бир баласы менен кызы бар экен, бир 18-20 жаш. Мага чуркап келип алды. Көрдүңүзбү? Куту келип алат экен Кудайга. Келгенден кийин анан алды түшүп кетти. Сокени чакырдым. Энергия түрүндө келди, анан туура эмес жолго түшүп алдың десем, дейт. Аялы дагы келиптир. Андан кийин келип 6-7 аялы менен турат. Эми аялы деген аялдар курчап турат деген, аял аалам болуп чечилет. Мунун касиети менен анан улуу кыргыздын улуу жолуна жолтоо болуп атасың. Улуу күчтөрдүн улуу ишине, менин ишиме жолтоо болуп атасың. Десем, макул. Ошо сөз түшүнөт экен, эшиктен чыгып кетти. Анан ошондо мен айттым да, сезонуң бүттү. Кеч болуп калды сактаганга деп. Анысы кандай мени түшүнүш үчүн көрдүңүзбү? Пророкты түшүнгөн эмес. Ал пророкту деле Кудай жаратып туруп анан бир миссия кылып, байланышын берип, мезгили жеткенде жанын алып, бийик дүйнөгө жайгаштырып койду да баягы тозок жашоодон алып туруп. Анысы кандай эле мына Баатыр келди. Баатыр да бир миссия менен келген. Астын ала көргөн ошончо кудурети, касиети болгон. Ошон үчүн кылычындабы, найзасындабы, сөзүндөбү энергия болгон, сыйкыр болгон дегендей. Азыр жаңы Кудай келди. Кудай ордун өзгөртүп турат экен. Демек жерге келди дагы адам корпусун кийди. Баатыр корпусун деле бир жан кийди. Ал кызматын кылды. Ал деле кырды, кадимкидей эле ошого келген. Анан убал соо, анан Кудай жана чоң аалам бол дегендей өлүм буйру дейт. Жана 70% адамды анан мына ал миссияны аткарыш үчүн анан ааламдан буйрулган адам. Жаралган жалгыз ал инсан атайын эле ааламдан арналып элиге ал келген делет да. Жан Кудай жөнүндө. Жаралган жалгыз ал инсан атайын эле ааламдан арналып адамзатка ал келген. Теңирдин теңи, адамзаттын ата теги жан Кудай. Илимдин, касиеттин, каражаттын булагы. Ошон үчүн көрдүңүз, бала акылдуу экен. Кудаймын деп чыгып койду 2019. Ал кутулду. Келип жаныңарды алгыла.
илимиңерди алгыла. Тамга таанып алсаң эртең окуй албайсың. Аңсыгандай жаңы доордо жашай албайсың илимсиз. Анткени ар доордун өзүнүн жол жобосу болот. Кудайдын да кудурети болот, талабы болот. Аң сезим бийиктеп кеткен кезде анан динден чыгып кетип атат. Аң сезим бийиктегенде оору суркоодан арылып атат. Эмнеге келип Арсылайга айыгып атат. Эмнеге келип өзүн периште деп атап атат. Эмнеге өздөрүн эркек балдар арбай деп атап атат. Аң сезим бийиктегенде көрдүңүзбү? Аң сезим бийиктегенде адам болгон атат, арбай болгон атат, анан периштелик сыпатка өткөн атат. Аң сезимге такалып атат. Аң сезим эмне менен өсөт экен? Мына кара ой, ак ой дегендей ааламдык илим менен гана өсөт. Анан аң сезими бийик адам Арстан Алай ошондой жар алып келиптир, бала кесинен баскан жолу. Жан Кудайды биринчи күлүп тааныйт, анан ыйлап тааныйт. Күлдү го, зима не будет деди деп. Ал зима деген анын көп кыры бар. Зима бул жашоодо өзү болгон эмес, табият жаралганда бейиш болгон. Адамдын кырс мүнөзүнөн, кыргынынан, сүргүнүнөн ал табиятка чагылышып, жанагынтип кара ою ааламга кетпей анан кыш пайда болгон. Эми адам өскөндө кыш жоюлуп кетет. Бул өзү чындык, кыш барып жоюлуп кетет. Анын үстүнө Кудай келди, ошон үчүн зима не будет. Көрдүңүзбү? Сен өлүмүң, кырсыгың, мунун баары зима. Кыжаалат, оору, фалан. А сен ак ойго өтчү, ааламдык ишенимге өтчү, илимге өтчү. Зимаң бүтөт. Көкүрөгүң тынч. Туура эмес атап атат да, канчага чыктыңыз? 30га чыктым. 30 жаш, 50 жаш деп жаз бол, жаз. Жаз көрдү, жаз. Ошо сыяктуу көкүрөктө жаз болуп туруш керек. Жана жаз, жай деп, кыш деп бекер айтылбайт. Жай деген эмне? Рай да, рай. Жайда баары тынч, көк, жап-жашыл, күн узун, жылуучулук, суу жылуу, мал семиз, баардык нерсеге жай, бейиш. Ошо сыяктуу жай менен кыштын айырмасы. Кыш тозок, үшүйт, ооруйт, өлөт, кысылат. Ошентип атады. Андан кийин Кудайым деп чыксам да бүгүнкү күнгө чейин келет. Эми Кудай ишендирген үчүн келген эмес. Кудай өз билгенин кылганы келген. Ооба, Кудайдын жоопкерчилиги бар. Адамзатты жакшы көрөт. Сактап калайын, өстүрүп калайын, өлбөстүккө өткөрөйүн. Ошон үчүн жаңы Кудайга дагы, эски Кудайга дагы аң сезимиңер жетпейт. Анткени ал адамдын аң сезими өскөндө анан жандар жайгашат. Мисалга, атаң Кудайың, энең умайың деп коет. Атанын сөзүн жакшы ата болсо, ошол улуулукка жеткен ата болсо, ал сени жаңылтпайт, далайды көргөн. Ошо сыяктуу пророкторду деле мазактаган, Кудайды да мазактады. Ошондой маска менен келет экен өзү бир. Адамдын аң сезими жетпегендиктен ошону түшүнбөй атат, анан кыйрап атат. Баягы мурдуңдун учундагыны көрбөйсүң дегендейчи. Кудай күнөөлүү эмес. Билими менен келди. Кудаймын деп тааныштырды. Күнөөсү жок. Эгер келсең күнөөлүүлөр кечирилеби десе, ооба, күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Эгер акка айланса илим алып, ошол милдетин аткара алса, жана ак ой дегендей, күнөөсү кечирилет. Кайра жаралган балага окшоп калган, жаралгандын күнөөсү жок да. Көрдүңүзбү? Кудай келди мына, кечирип коет. Жок. Кудай, жан Кудай, жөнөкөйлүк менен буйрук берет. Соке такты бошот. Жок, бошотподу. Эми акка бошотпосоң, караларга бошотосуң. Добровольно бербесең, кысым менен алып коет. Баары Кудайдын буйругу аткарылат да. Аны бирөө жасады, аны бир структура, силовой структура бүтүрдү деп атат. Ал Кудайдын буйругу жок, ал бүтпөйт өзүчү. Кудайдын буйругу жок, Курайдын башы сынбайт. Ошо сыяктуу жаңы Кудай дагы могу тыйыласы. Эмне деген гана оорчулуктан өтпөдү.
атылды, мазақталды, қамалды, ұрдалды, шылдың болды. Зимани бұйт дегенде ал көңілінен күліп қойып жүрерді. Аң сезімі. Маға күлет ел. Мен елге күлем. Аң сезімердің пастығынан ошо күнді көріп отасыңар. Сілерді құтқарайын деп Құдай шықты ғой. Президенттік выборда шықты. Құтқарып қалайын, өстіріп қалайын. Жоқ, өскімөр келген жоқ. Бұл программа екен. Демек, қырсықтамайын, орымайын, өлмейін, ескічілігінен шықпайды екен деп башқа жолды бұйырып қойды. Ошондуктан аң сезім дегенде жөн эле ошол бийик адамдын аала менен пророкко башка адам каршы чыккан жок да. Пророк калп айткан жок. Ишин кылып өттү. Кайсы пророк болбосун, кайсы пайгамбар болбосун. Анысы кандай Жан Кудай өзүнүн билгенин кыла берет. Аң сезими жетпейт. Кошулса калат Жан Кудайга, болбосо куурайт деген ушул да. Кошулганда ал майлы балам балалы бол, анан байый бер, анан жыргай бер дебейт. Ошо аял эркек деген жашоо бүттү деген сөз ал бир эволюция болгон. Эми аял эркек ролун аткарса корпусуңар, эми арбай периштедей жашаш керек. Табиатты тааныш керек, өзүңдү тааныш керек, ааламды тааныш керек. Болбосо дүйнө кыйрап өтөт. Ошондуктан аң сезим деген, ана мен ойлондум, Абдылдаев катары. Бирөөгө деле иш тапшырсаң, опытын сурайсың, ишке алганда. Бир опуттууга иш тапшырасың, аң сезими жете турган тили бар, духу бар дегендей, мээси бар дегендей. Жумушта деле. Ишенесиң ошого. Ошон үчүн анан Кудай жаралган жалгыз ал инсан деп ушуну аң сезими жеткендиктен көзүнө көрүнүп, кулагына угулуп, жастыртып, анан келип туруп анан тагдырын тапшырып, ишти тапшырып, жан катары кийип, анан ошол кызмат болуп атат да. Баланын иши чала деп коет го. Анан ойлоносуң, бул чала кылабы? Жок, аң сезими эле жеткен ошол, ушундай эле болот го деп жасап коет да. Улуу киши кылдат жазайт. Сөздү деле бала чала сүйлөйт, улуу киши айлантып, жашоону деле. Көрдүңүзбү? Улуу деген ошо, Аллах велик деген ошо болуп атат да. Ошондуктан анан улуу кыргыз деген улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат дегендей. Ар бириңиздер улуусуздар, эгер кыргыз болсоңуздар. Улуу күчтүн ролун аткара алмаксыздар. Ошол жер жашоого карап кетип, улуулугуңарды тааныбай кырсыктап атасыңар. Кара ойго түшүп алдыңар. Ар улуттун, мисалга Манас Баатыр эмнеге келди, эмнеге кыргызды ошентип түптөп кетти дегенде, аны Кудай жөнөттү. Кайра азыр кыргызды келип кийип атат да, Кудай дагы Манас дагы. Адам ата да кыргыз болгон болуп атат да, биринчи Адам ата чыгат, Орто Азиядан деп Арсылай жөнүндө. Анын ата айтылган жок. Анан Арсылай чыкканда Адам ата ошо экен деп. Анан ушундай болуп корпусчу келди да. Ошондуктан мен деп сүйлөйм. Анткени мен эгер Кудай экениме ишенбесем, мен Кудайым деп чыкпайт элем да. Анда мени Кудай уруп кетпейт беле? Сокенин Кудай уруп кетпейт беле? 3 тонна илим окуган Чубактын Кудай уруп кетпейт беле мисалгачы? Чубакты деле сен жамансың деген жок. Өйдө элебиз. Анын баары эволюция, дин эволюция алды, ошол доорго жарактуу болгон десе да болбоду да. Каршы чыгып алды. Байлар да айтты, бул элдики тийбегиле деп. Бийликтегилер да айтты. Шайлоолор да айтты. Мен эми азыр Жапаров ал бул деп сүйлөгүм келбейт. Мен коркуган жокмун эч кимден. Коркпойм, Кудай кантип корксун? Кудайды ким эмне кыла алат? Деги эле адам аң сезимдин бийиктиги ушул. Алса байлыгын алар. Анан өлтүрүп танын алар. Жан учуп кетет да, жан деген арбак деген күчтүү да. Кудай, көрдүңүзбү? Аң сезими бийик адам, ошон үчүн жана баатырлар чындык үчүн, калыстык үчүн, тынчтык үчүн жанын арнап барып атат да, өлүмдөн корккон жок да.
Ажалды качырат улуу кыргыз дейт да. Ажал качып жөнөт дейт анын рухунан. А мен неге тең келбей эле коеюнчу деп атам да. Өзү менен өзү бүтөт да. Баягы оор макал бар го, покту чапсаң өзүңө чечирейт депчи. Анан не кыласың? Өлбөстүктүн сырын ачты Жан Кудай. Анан ыраазымын ошол. Мен ошо Нурбек дегенди издеп барып атыпмын. Анан Нурбектин агасы да чыгып атып. Бир эми ошондо улуу энергияга жетти да, Арсыналай издеп отуруп жетти. Арсыналайдын ошо Кудайга айланганына ыраазымын. Анан Кудайдын да келип ошо Арсыналайды кийип жерге батканына ыраазымын да. Ошон үчүн эки дүйнө жоюлат. Пендечилик жоюлат, аалам жоюлат, пенделер калбайт. Аалам түшүнүктөгү адамдар жашап калат. Аалам да жок болуп калат. Анткени ал жерде. Арбайлар да жерде болуп калат. Ошон үчүн ал кыргыз дүйнөнү башкарат деген анан көрүнө келет. Көрүнө Кудай чыккандан кийин көрүнө багыт алат. Болбосо табияттын кырсыгын токтотуп бер деп бай мамлекеттер Жан Кудайга кайрылат. Вирус токтот, кырсык токтот деп. Эмнеге дегенде баарын эгеси Жаңы Кудай. Ал жамандык каалап аткан жок. Аларга да илимди таңуулайт. Шартты окуйт. Өссөңөр токтотом, өспөсөңөр өсүп кутуласың же өлүп кутуласың деп. Ошондуктан бийик аң сезим дегенди бир жакшы түшүнүп алыңыздар. Турмушуң эмнеден кетип атыптыр? Түш көрдүң, түшүнүңгө жараша түш көрөсүң. Түшүнүңгө жараша түйшүк тартасың. Көрдүңүзбү? Аң сезим бийик болсо, оорудан да, кырсыктан да кутулуп кетет. Эмкиде да ушулап сүйлөп берейин. Баягы өзүм мен медик эмесмин да. Бирок медицинаны мен жатка билем, анткени адамды жараткан. Ааламдык илимдерди мен жатка билем. Анткени өзүм бергем. Смыслын, энергиясын билем. Ошондуктан дагы мынтип бышырып анан берейин дедим да. Ошондуктан өзүңүздөрдү пендемин дебей, жесирмин дебей, жетиммин дебей, ушу улуумун деп, улуу күчтүн ролун аткара алам деп, адамзатты куткаруу үчүн келгенбиз деп, жаңы биздин милдетибиз бар экен деп, мен өзүмдү Кудай деп таанып, ошо соттоп, бата берчүлөргө бата берип, мээрим төкчүлөргө мээрим төккөндөй, сиз дагы өзүңүздү ошо мен Кудаймын деп сезсең, сиз эртең мени периште жаны кейди деп, периштемин деп сезип калыңыз. Бул мен эле деп аткан жокмун, ошо силер кайра эле ошо периштеликке жетип алсын деген кеп. Өскүлө, башка багыт жок. Кудай ансыз кечирбейт. Эң кызыгы коррупция жок да бул жерде. Ким аракет кылса күнөөсү да кечирилген атат. Бийик жан жайгашкан атат. Ошого карап анан өзү мисалы мен Кудай сезгенде энергиясы менен тыялас айырмасыз болгондон чоң бурулуш болот дейт да. Бул ачык жашоодо, караңгы жашоодо. Мен өзүмдү ошондой сезгенде жана сезим энергиясы иштейт деп, анан ошондой энергия иштейт. Кээ бирлер айтып атат, өткөндө да айттык эле, ошо мен энергия көрүп атам, анан түшүп атат палян. Ал шаркыратма эмес, шаркыраткыла түшүп атса деле сен суу болмоксуң да. Антип айтпагыла. Энергия өтө күчтүү. Энергия деген бул рух, арбак. Аны сен көтөрүп да жүрө албайсың. Бул татаал нерсе. Бул теңир мыйзамын бурмалаганга болбойт. Куранды бурмалаган жок беле, ой мусулман мынтип карасаң, уксаң, ошол эле түшүнүктөн чыккан жок. Жылынды өзгөрткөн жок, мезгилинде өзгөргөн жок, көргөн тарыхтарды өзгөрткөн жок. Ошол сыяктуу жердик мыйзамды өзгөртөр, жанагы баланча класстын автору баланчанын кылган окуйбуз дегенде өзгөртүп аткандыр. Ааламдык мыйзамды өзгөртсөң, аалам күчтөрү жазалап коет. Ошон үчүн түш талабын так аткар дегендей, түш дагы бул ааламдын ата теги арбагыңдын жөнөмө күчүңдүн оюң менен сени окутуп өйдөгө өстүрүп атканы. Түштүн талабын так аткарбасаң кырсыктайсың. Анысы кандай көрүнө Кудайдын талабын аткарбасаң дагы айтып коюу, жөнөкөйлүк менен буйрук берет дейт да. Жан Кудай жөнөкөйлүк менен, адамча жөнөкөй да. Улууну жөнөкөй деп бил, жөнөкөйдү улуу деп бил. Сен жөнөкөйсүңбү? Өзүңдү таанысаң улуусуң, периштесиң. Периште келгенде ал жөнөкөй.
ошол сыяктуу жөнөкөйлүк менен буйрук берет. Жок, бекер сөз деп жокко чыгарсаң, жаныңа чындап ээ болбой каласың. Ар бир үй бүлөдө, ар бир адам жанын сактап калуу күн тартибинде чоң маселе. Малды кой, азыр жанга такаласыңар барып. Жанды бир гана жаңы Кудай берет. Жаңы жан бергенде сен жаңы адам болосуң. Ошон үчүн өзүңдө кара ой барбы, же ак ой менен бекенсиң, аны жашап көр. Аң сезимиң бар бекен, бийик, же жок бекен. Чындап эле пайгамбарларгадын аң сезими ошол убакыттан ондогон кылым астыга бер өскөн бекен, ошон үчүн аалам менен байланышып ааламды көргөн бекен. Манас баатыр, жана башка баатырлар да ошол Көсөм дагы, Чечен дагы, Чебер дагы аң сезими бийик болгон. Аң сезим деген бул татаал нерсе. Ошон үчүн Кудайдын адамдын аң сезими жетпейт Кудайдын сураганга дегенде. Ал сыйкыр кандай иштеп атканын билбейт. Анан эң башкысы аң сезим өскөндө жан жайгашкан атат да. Анан жан жайгашканда энерги иштеген да жаңдырды. Өсүп алыңыздар, кыргыз тукумун коргоочу жаң Кудай делет. Анан пророктор дагы ошол оор күндү көрүп бышып чыккандай, сиздер дагы көрүнө турмушта, көрүнө бийликти, көрүнө кыйынчылыкты көрмөйүн өсө албайсыздар. Бу дагы өзү программа. Тиги президент жаман, анан бул министр жаман деп ойлой коюңуздар, ал программа. Баягы бузук элге бучук бий деп коет го кыргызда. Анысы кандай дагы буйрукта. Кайра эле өзүбүзгө келип калып калсаңар болот. Андан көрө азыр башканы токтот, мен саясатчыларга да чакырганда барып айтам да, биринчи кыргыздын улуулугуна такалсаңар, ошону өстүргөнгө аракет кылсаңар, ал саясат ошого карап эле саясат ошону ээрчип жөнөйт десем түшүнө бербейт. Анткени аң сезими пас. Кара көксөгөнү байлык, бийлик, оппозиция, тиги желмогуз палянды жеп алган. Эми жесе жеди, жебеген жердин астында дегендей. Анын кара ою кайра эле өзүнө зыян, бала чакасына, кыз кыркынына жана башка. Керек болсо элине, журтуна, керек болсо табиатка зыянда. Ошондуктан бир гана кутулуунун жолу табык ийилим, тамга таануу, окуу кош. Институтту бүтүп бир профессияга ээ болгондой, азыр периштеден бийик профессия жок. Өсүп алыңыздар.